ошентип мага жагат да билбейм жасаган иши. Замена масла, ходовой, электрика, мотор, коробкадан бери. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер. Эгерде сиздер Москва шаарында туруп Казакстанга кирди чыктыга ишеничтүү жана тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мына ушул экранда турган номерге чалыңыздар. Шамил деген жигит. Такси айдаган Москвадагы мекендештер. Мунулордун сезону бүтүп, муну карагыла, парковкага келип жыйып коюптур. Эми жана светофор турганда коркпой айдай бересиңер, тарылаган эч ким жок турганда. Мурда сервис 312 иштеген экен. Азыр Ихлас деген таксопарк алып өздөрү иш башташып тургандар. Жакшы жаңылык менен бөлүшөбүз. Мына Тургунбай деген жигит. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Тургунбай. Кандайсың? Денсаулык жакшыбы? Келдизби? Шүгүр. Местан чоңойтуп коюпсуңар. Местан чоңойттук. Бокстар көбөйдү. Машалла, сонун. Буга бир бокста иштейт элек. Ихлас деген таксопарк тугандар, сервис да бар мына. Сервис бул жакта болчу мына. Бул жакта болчу мына. Эми тугандар, бул здание кайсы здание десеңиздер, мына 312-нин рекламасынан деле көрсөңүздөр керек. Бул жигиттердин дагы рекламасы чыккан, Ихластыкы дагы. Бул баягы МСД-да, Партизанская метро, дагы кайсы метро эле аркысы? Соколиная гора. Соколиная гора, ушул метролордун жанында. МСД-да жанагы өтүп баратканда, МСД менен кетип баратканда здание бар, билесиздер. 6-7 этаждуу здание, ошонун ичинде 6-этажында жайгашкан тугандар. Тургунбай, денсаулык жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Местаны чоңойтуп, мастерлерди тизип койсуңар, кудай калса. Местан чоңойттук, мастерлерди алдык, опытный, стаж нормальный мастерлерди алдык берсе. Жакшы. Эми дареги боюнча өзүң бир толук айта кеткин ушул жерден. Адрести айтайын. Улица 1, Измайловская зверница, дом 8. 6-этажда жайгашкан. Мурда сервис 312 болгон. Кыргыздар иштетип жүргөн. Азыр болсо биз таксопарк жамааты алдык бул жерде. Иштеп атабыз. Эми туугандар, бир клиентибиз келди. Эми туугандар, бул жерде дарегин дагы бул сервистин номерлерин дагы жазып коебуз мына. Машиналар да келип атат. Булардын сервистин бул жерде дагы местасы бар экен. Кыскасы, азыр бул жерде так 4 бокс болсо, мына менен 5 бокс, ар жакта дагы 1 бокс бар. 6 бокс бар экен туугандар. Эч кыжалат болбостон келе бересиздер. Тааныштырайлыбы? Жүрүңүз анда, бул жакта биздин подъемниктер, мастерлер иштеп атат. Жалпы канча подъемник бар бул жерде? Жалпы 3 подъемник бар, но бир бокста подъемник жок. Буюрса бир жуманын ичинде подъемник коебуз бул жерге. 4 подъемник болот. Жакшы. Машиналар боюнча запчасттар кандай болот? Запчасттар барбы өзүңөрдө? Бүт бар, жок нерселерди өзүбүз авторубуз менен договорубуз бар, рыноктардан алдырып беребиз. Скидкаларыбыз бар, мындайча айтканда. Анда мындай кылалы, азыр мына машиналарга өткөнгө чейин бир сыйра запчасттарды көрүп өтүп кетели. Жүрүңүз анда бул жака кирели, Мына. Мына жакта биздин почти магазин. Мына. Бүт бар. Мыналар келиптир да товарлардын баардыгы. Бул фильтрлер. Ходовка жагына бүт бар. Печкалар бар. Ушул биздин запчасть койгон склад. Кыскасы, машина бузулуп калган болсо, бүт бардыгы ушул жерден бүтүрүп чыгып кете алат экен да? Ооба, бүт барын колдон келишинче. Камераны коюп коюштур. Бүт бардыгы көрүнүп турат. Машинаңардан эч кыжалат болбойсуңар. Машинанын ичинде миллион рубль болсо дагы ачык эле таштап коюп ишти кыла бересиңер, кудай калса. Мастерлерге өтөйлү анда? Мастерлерге өтөлүк. Бул жерде мини офис бул жерде. Эми временно. Временно. Бул жакта ремонт болуп атат. Путёвый ушул жерден чыгарып бересиңер. Ооба, ушул жерден чыгарабыз. Машиналар боюнча да айтып койбойсуңбу? Машиналар кандай? Аренда же выкупка да алса болобу? Машиналар арендага да бар, выкупка дагы бар. Кааласа выкуп, кааласа аренда, кааласа өзү каалаган китайский машинаны айтса, биз чыгарып беребиз 0 пробегте. Машина чыгарып бересиңер салондон да. Оформление кылабыз, лицензия алып беребиз буюрса. Мына сон экен машиналарга. Туугандар, экранга номерин коюп коебуз, чалып байланышасыздар, адрестерин да жазып коебуз. Кана жүрөлүчү. Шайырбек, азыр көрүп атасың, оптималардын мотору көп кармап калды. 18-19-дар бүт эле келип атат. Буга чейин көрүп да жүрдүк. Кандай болду атат? Жасай бересиң да бардыгын? Буга чейин менин мага келген Optima моторун жасалган. Optima, Solaris, Kia Rio, жада калса Cherry Tiggo 4, GT Pro 7-дердин моторлорун жасап атабыз. Китайстардын да моторун жасай бересиң? Буга чейин алар да жасалган. Коробкаларын да жасайсың? Коробкасы жасалган, түшүрүп, калкуларын жасап кылып жүрөбүз. Туугандарга кайрылуу берсин. Турбайбы? Мына урматтуу мекендештер, көрдүңүздөр, мисалы көпчүлүк китайский машинаны алгандан коркушат, мотор кармаса не кылам, коробка кармаса не кылам деп. Кудай бурса, мына кыргыздардын арасынан дагы мастерлер чыгып, өздөрү бүт барын разбираться этип жасайт экенсиңер, кудай бурса.
Жооп бересиңер да жасаган ишиңерге. Кепилдик берем, 100% кепилдик берем. Кудай кааласа, машалла. Өзүбүздө дагы анан менин тааныштарым бар. Моторду кааласа целый сбор алса болот, дагы анан жаса да болот. Менде тааныштар бар, аякындай звонок кылсак моторун алып келип берет. Өздөрүнүн ачык прозрачный сүйлөштүрүп коесуң. Ооба, ал жагы сүйлөшүп, анан коюп беребиз. Бардыгына гарантия бар. Бул жерде ошо 4 мастер иштейт. 4 мастер барсыңар. Бул жерде старший мен. Жакшы. Азыр калгандары бир жерде бирөө иштеп атат, калганы обедте атат. Обед кылып düşөт биз. Обедке түшүп кеткен, жакшы. Балдар бар. Запчастар боюнча кандай болду? Запчастар боюнча бардыгы бар. Мисалы азыр машиналар тырыктап, ходовой часть, нарковеркке келген болсо, бул жактан запчасттарды өзүңөр таап коюп бересиңер. Болсо запчастар болгон болсо, бузулуп, машиналар бузулуп келген болсо, запчастар полный бизде бар. Анча-мынча нерселер эле болбой калышы мүмкүн, аларды өзүбүз заказ кылып, или кааласа жөнөтөбүз, магазиндер бар, ошол жактан өздөрү алып келсе болот. Эгерде бизде дагы бар, алардын баалары туура келип калган болсо, же туура келбей калган болсо, бизде дагы отдельный Кажковский рынокто, ошол жерде тааныштар бар. Ошол жерге жөнөтөбүз, өздөрүнө алып алат, баасына туура келиштүү болуп, чөнтөгүнө. Буга чейин ушул сервисте иштегенсиңби сен, же кандай? Буга чейин бул жерде башка сервис, башка балдар иштейт эле го. Буга чейин бул сервис 302 болчу, алар 4-этажга көчүп кетти. Бул жерди биз жакында сатып алдык. Чоңоя эл деп. Буга чейин наркы жерде гаражда иштейт элек. Элдер көрүп аткан болсо тааныса керек мени бардыгы эле. Азыр ошондо канча бокс бар бул жерде азыр? Бул жерде азыр 3 подъемник бар. Бул жерге дагы бирөө коюлат, ошо менен 4 болот. Ар жакта дагы бирөө бар, а? Ал жакта бирөө бар. 5 бокс бар экен. 5 бокс болот. Машалла. Парковкалар кеңири. Кыскасы, балдар уста издеп келген болсо, очередь күтүп 1 күн 2 күн отурбайт экен да. Келгенин сразу жасап кете берет экенсиң. Ооба. Молодец. Машалла. Таныштыр анда бuyakta, запчасттар каякта? Запчасттар бул жакта. Анан еще бул жерде бир эле сервис меселе, дагы бул жерде таксопарк бар. Таксопарк Ихлас. Кимде ким машиналар издеп арендага машиналар деген болсо, машиналар бар. Питьевой лист бардыгы өзүбүздөн, комфорт, эконом, комфорт плюс бардыгы бизден, бардыгы бар. Букуп калса болобу? Букуп калса болот. Мен эле ушул жака келет окшойт элеңиз негизи, э? Ооба, мен ушул жерден машина алдым эле. Кийин ушулар менен тааныш болуп калдым. Машалла. Анан өзүмдүн машинам бар эле. Убактылуу токтоп калгандан булардан арендага машина алып айдадым эле. Ошондон бери жакшыбыз. Мамиле бар. Мамиле бар. Анан Баягы майды ушуп ала калмаштыр мына Шайырбек деген бала. Өзү колу эптүү, жеңил. Ошондук мага жагат да билбейм. Жасаган иши. Мына туугандар көрдүңүздөр, а? Бул байкелерибиз да калп айтпайт. Анткени бул Шайырбек деген жигит чындыгында кичпейил жигит, өзүбүздүн досубуз болот. Жасаган ишине жооп берет. Тырыктаган машинанын баардыгын чечет. Мен лично өз машинамда ушул жерге келип, ушул сервисте каратып, ушул паркта иштегенмин туугандар. Ошондуктан сунуштайбыз. Азыр бул жакта мына өзүңүздөр көрүп тургандай машиналар турат бардыгы. Могул дагы уже бүтүптүр. Бул байкеники дагы уже чыгып атат, жап атат. Буякта азыр могу Соляристе арендага кетип атат окшойт, була? Замена масласын кылып полный бүтүрүп берип атат туугандар. Кайрыла бересиңер, 300 мурдагы 312 сервистин местосуна келиптир, бүт бардыгы. Анан Микрофонду алабыз, Анан да бир нерсе айтып кетчү. Биз жерде бир эле сервис эмес, бул жерде дагы шиномонтаж бар. Шиномонтажда берде, кудай кааласа, шиномонтаж жаңы бардыгы бар. Бул 1-2 күндүн ичинде иштеп баштайт. Бияктан эле баллондорун алмаштырып, зима полный алып чыгып кете берет. Алмаштырып, салып кетсе болот. Анан бул жерде 1-2 күндө кудай кааласа ошол шиномонтажда иштеген балдар келет. Алар бул жерде иштейт, кудай кааласа, бул жерде иштейт. Иш убактыбыз биздики 10-дон 10го чейин. Ушул жерде 10-дон 10го чейин экранга номерлер жазып коебуз мекендештер. Чалып байланышып, запись менен келе беришет. Ооба. Чалып койсо ушул жерден анан бир короткий обзорда кылып көрсөтөбүз, кандай кылып киришти бул жерден. Полный, толук маалымат ушул жерде болот видеодо. Номериңерди эле сохранить этсе, силерде история тынбай чыгып турат. Ооба. Болду мына. Сонун экен. Мекендештер, кайрыла бересиздер, кудай буйрса. Сервисти көрдүңүздөр, чоң. Буга чейин деле соц тармактарга тынбай эле чыгып аткан, анткени бул жерде мурда деле кыргыздар иштеткен экен. Азыр да мына өзүбүздүн мекендештер алып ишти башташыптыр. Кайрыла бересиздер. Бардык устачылык боюнча покраска дегендер жок азыр, а? Покраска, кудай кааласа, 1 айдын ичинде покраска урулган машиналар болгон болсо тартып түздөп, краска кылып бардыгы болот. Жакында полный болот экен да кыскасы. Полный болот. Жөн эле келсе эле болду, бүтөт экен да машина. Машина келет, сүйлөшөбүз, таштап кетет, мынча күндө машина даяр болот дейт, болду. Машинасын кетет, бардыгын даяр.
Дагы калса электриктер дагы бар. Электрик бар. Бар электрик. Жооп берет, чек Жооп берет. чаппаган, наркоерке чыйылдаган, быйылдаган. Бардыгын жооп берет. Машалла мына. Кайла бересиздер. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер. Эгерде сиздер Москва шаарында туруп Казакстанга кирди чыктыга ишеничтүү жана тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мына ушул экранда турган номерге чалыңыздар. Шамил деген жигит